ушул бала бакчада бир эле жолу калып кетпестен кайра калып кеткенимде мен өзүмдү аябай таштанды сезгенмин. Мен бакчага баратканда мен апама айтат элем: "Апа, бүгүн мени сөзсүз алып кетесиз?" десем: "Ооба кызым, алып кетем" дейт эле, бирок кечинде алып кетпейт эле. И ошол убакытта мен кичинекей 4-5 жашар кыз, мен өзүмдү ушунчалык таштанды сезет элем. Менин эч кимге керегим жок. Мени ата-энем жакшы көрбөйт. Эгерде мени ата-энем жакшы көргөндө сөзсүз келип мени алып кетет эле бакчадан. Мен ушинтип воспитателем менен калып кетпейт элем деген менде ушунчалык жанагы таштанды сезимдер, өзүмдү таштанды сезгеним, мындай айтканда керексиз буюмдай сезген сезимдерим бул менин ичимде калып кеткен кыздар. Бул сезимдер мени менен жашап келген. Мен бул нерсени азыр жөндөн жөн эле айтып жаткан жокмун. Мен ата-энемди күнөөлөп жаткан жокмун. Болгону ушул биздин бала кезибизде калып кеткен сезимдерибиз биздин кийинки чоңойгондогу дагы жашообузга аябай чоң таасирин тийгизет экен. Кантип десеңиздер, мен турмушка чыккандан кийин күйөөм экөөбүз ажырашып кеттик дагы, мен 40 жыл элек балам менен калдым. Ал бир башка кыз алып алды. И ошол убакытта дагы мен өзүмдү ушунчалык таштанды сездим, ушунчалык керексиз, эч кимге керегим жок, ошо колумда кичинекей балам менен калып калдым. Вот көрдүңүздөрбү? Болгону ушундай вроде бы незначительная история, но менин жашоомо канчалаган нерселерди алып келди. Сизде дагы ушундай нерселер болгон беле? Эгерде болсо бөлүшүңүз, комментарий жазыңыз.